Савелий, боец красного, Ханевей Круглов, Тынчтык встречает, друзья. И, дорогие друзья, достаточно uzun tinchlik tiliga qarshi travmalarga байланышты albatta o'nta marta o'tayotgan chechimga kelib jengishda Satbaldiyev Aziz Arkadaşlar boyasındaki Resmet'te Çempiyonlar Kol Taşıvat Canan Şener'e Bebek Koviç'inin Grand Prix sertifikat devlet 2000 Урматтуу көрөрмандар, азыркы учурда ушул Өзгөн шаарында өткөн Global FC уюмунун 61 килограмм салмакта абсолюттук чемпиону болуп аталган Азиз Сатыбалдиев ушул уюмдун бел куру жана $2000 АКШ долларын ээси болуп турат. Ази, көптөн берки күткөн бир чоң байгенин жана ийгиликтин ээси болдуң окшойт. Кандай ушундай акыркы бир сезимдер менен бөлүшө кетсең? Эки учурда мындай бир чоң ийгиликти багындырып атасың да, бир учурда. Биринчиден могул жерге келген бардык мен жакындарыма, жердештериме жана спорт клубдагы бардык мага жардам берген Султан жана мен тренерим, главный тренерим. Жана өзүм өкүл атам. Ушу Тынчтык агама чоң рахмат. Алла разы болсун. Жана ушул жерде Алтын ака. Алдагы тренер, мен тренерим. Ага да чоң рахмат. Багы сени даярдап ушул деңгээлге жеткирип, багы күлүк кылган саяпкер дегенде сенин табыңа келтирип, ушул $2000 жана бел курууга ээ кылган ушул инсандар болсо керек да. Ооба, ушулар ушу өкүл атам бардык жака жөнөтүп, сборлорго, тынбай сборлорго жөнөтүп атып. Ушул ийгиликке жеттик. Жана мен Бишкекте даярдандым. Жана легендар тренер Александр Войнов тренерибизге чоң рахмат. Жана канат агайларым ошолор да жардам берди мен ушул бойго даярданышыма. Ошолорго чоң ыраазычылык билдирем, Такир агайларга. Ошол бардык жардам берген мага Данияр байке, Шухрат байке, Макен, бардыгыңыздарга чоң рахмат. Барыңыздар Алла разы болсун. Алла насип кылып буттук. Буюрса дагы алдыга жылабыз, буюрса дагы көп ийгиликтерге жетишебиз иншалла. Мына урматтуу көрөрмандар, бул бүгүнкү кеченин бир өзгөчө мөмөлүү жемиши болду деп айтсак болот. Себеп дегенде ушул Гран-принин ээси Азиз Сатыбалдиев болсо, Азиз Сатыбалдиев менен беттешкен жигит дагы бүгүн жылдысы жанып, канчадан берки эмгеги акталды. Ал дагы улуу кыргыз спорт клубунун мушкери. Бүгүнкү ушул айтсаңыз Тынчтык агай, ушул беттеште эки эр жигитиңиз мына үчөө жакшы бир ийгилик багындырды да. Кандай болуп атат эми? Биринчиден ассаламу алейкум. Ушу жалпы эле кыргыз элинде ушундай майрамдар боло берсин. Ушул майрамды өткөргөн Нурлан досубузга чоң рахмат. Ушу кыргыздын жигиттерин колдоп, бүгүн ушул жерде жакшынакай бой уюштуруп, өзүнүн айылында, өзүнүн жеринде Global FC уюмунун биринчи ачылышын кылып берди. Эми бардык нерсе Алладан. Бирок биз дагы аябай аракет кылганбыз. Күн болсо күн, түн болсо түн, ай болсо ай, жыл болсо жылдарды картып, ушул пояска, ушул призге аябай катуу даярданганбыз. Бул биздин планда, ген планда бар болчу. Азиз Сатыбалдиев ушул турнирдин немесине урушат, гран-присине Кудай буйруса утат деген ниеттерибиз бар болчу. Анан бул жакта могу Тынчтык деген жигитибиз. Сиздин окуучуңуз? Бул дагы биздин окуучубуз, бул дагы. Рахмат. Мына кыргыздын чемпиону. Бир мүнөт. Бул жигитибиз дагы жаңыдан шаарга келген күндөн баштап эле ушул Азиз инимдин иниси болот. Экөө тең алай жергесинен болот.
экөө чогуу бир залда кылып, агасын көрүп инесөт болуп, агаларын көрүп бул жигит өзү мен Кабулан деп коем муну. Кабулан көл деген жерден болот. Характери, Кабулан көлдүгү, мындай мүнөзү оор, кичпейил, жакшы жигит. Bunun дагы мээнети жетишип калган экен. Бүгүн жок жерден сурулуп чыкты. Сиз да күткөн эмессиз. Мен да күткөн эмесмин. Эл да күткөн эмес. Ооба, эч ким күткөн эмес. Эми Ошо таптап жүрүп көрсө табына келип калган экен да, бак ачылбай жүргөн дегендейчи. Калган экен бүгүн ошо. Давай. Анан дагы бирдекен айта кетчү нерсе, бул турнирде 61 килограммда 2 группа болду. А группа, Б группа. А группалар 61 килограмм 700 грамм болду. Б группадагылар 62 килограмм 500 грамм болду. Ошол бул жигитибиз Б группадан тазалап чыкты. Кудай буйруса бул жигиттин дагы келечеги бар. Жаш жигит, эми жашын айтпай эле коеюн, өтө жаш жигит. Бул жигитибиз А группадан өтө күчтүү мыкты мушкерлерди достойный нокаут менен уруп чыкты. Бул жигитибиз өзү действительно достойный бала. Сборлорду кылган. Бул эле жерде эмес, бул чет өлкөдө мына азыркы Асса деген уюмдун башында турган бул абсолюттук чемпион Ахмат. Ошол абсолюттук чемпион Ахматта бул жигитибиздин контрагы менен 4 бой урушуп, 2 бой утуп, 2 боюн судьялардын чечими менен утулуп калган. Бул жигитибиз дагы кыргыздын желегин дүйнөлүк беттештерде көтөрүп жүрөт. Бул жигитибизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары бул жигитибиз токтобойт. Дальше кыргыздын желегин UFC демесине чейин көтөрөт, Кудай кааласа. Чоң уюмдарда. Чоң уюмдар. Ушу поездду менин артыман дагы көптөгөн поезддарга ээ болдук. Энимге тапшырам поезддучу. Азир. Ошондо бирок бүгүнкү гран-принин поезддин ээси болдуң, бирок мындан аркы ээси ушул ийниң болот. Мындан дальше дагы мындан башка көп поезддарга ээ болот. Ушу поезддин артынан буйруса. Давай. Мынакей, урматтуу кадырлуу кыргыз элим, ошонтен илгертеден бери ата бабадан келе жаткан сөз. Багы аганы көрүп инөсөт дейт. Кыргыздын көчү ушинтип ынтымакта, биримдикте уланып келүүдө. Кыргыздын эр жигиттерине бул дагы чек эмес, көптөгөн бийик жерлерде дагы өзүнүн өнөрүн көргөзүп, кыргыздын байрагын бийик жерде көтөрөт деген ишеничибиз чоң. Ийгилик. Ошону менен бирге эле айта кетейин, биздин бул жерде Молдояр деген жигитибиз да профессиональный бойго. Урматтуу көрөрмандар, ушул бүгүнкү Global UFC'де 57 килограмм салмакта чемпиондук дагы бир бел кур үчүн беттеш өткөрүп, өзбекстандык мушкер өзүнүн элинде, жеринде жалпы бүтүндөй ушул журтчулуктун ишенимин актап, эл баатыры деп алдыбызда турат. Молдояр, бул бел куру сен үчүн эмнени мындай алып келди бүгүнкү кечеде элиңдин алдында жеңиш? Биринчиден Кудайга шүгүр ушул жеңишти мага насип кылган үчүн. Экинчиден ушул тренерибиздин өзүбүздүн мээнетибиз, ушул кылган мээнетибиз. Сен дагы ушул улуу кыргыз спорт клубунун мушкерисиң. Ооба, улуу Кыргызда тренер кылабыз баарыбыз ушу. Тренерибиз ушул Өмүрзаков Тынчтык жана Балтакулов Алтын агайыбыз ушунчалык мээнет кылып бизди өстүрүп койгонуна чоң рахмат ушуларга да. Ыраазычылык билдиребиз баарына. Жеңишиңди кимге арнайсың эми? Жеңишимди баардык кыргыз элине арнайм. Кичине салмагын кош койсоң болмок экен да, 61де да сен үчөөңөр чабышмак экенсиңер, я. Молодец, жеңиш кут болсун. Рахмат. Бул жигитибиз боюнча кыскача айта кетсем, бул жигитибиз өзү абдан 57 килограммдын мыкты жигити. Буга чейин 3 бой өткөрүп, үчөөндө тең досрочный победа менен келатат. Кудай буйруса бул жигитти дагы чоң аренадан көрөстөр буйруса. Тыштага бүгүн көптөгөн сиздин мушкерлериңиз беттешти, бирок бир эле балаңыз жеңилип ызасын тартты, бирок ушундай бир кубанычтын артынан бир ыйлап жиберчи деле бир учур келди окшойт. Жеңиштин көз жашы дегендей. Жеңиштин көз жашы чындыгында болду бизде дагы.
чындыгында ошо көзүбүздөн жаш чыга турган кылып мээнет кылганбыз, аракет кылганбыз. Ушул Кудайдан тилегенбиз. Кудайга чоң рахмат. Баягы Кудай деген киши кургалган жок. Кудай деген киши кургалган жок. Биз дагы даярдандык, соперник да даярдандык. Аны да көрдүк. Эми бардык нерсе Аллахтын буйругу, балдардын мээнети, ушу мээнети жетишип калган экен, балдар бүгүн көрсөттү өзүн. Кудай буйруса улуу Кыргыз, бул Кыргызстандан эмес, улуу Кыргыз буйруса жаңыдан ачылып, жаңыдан жакшы мушкерлер чоңоюп келатат, жаш. Бул жигиттер Кудай буйруса Кыргыздын желегин дүйнөлүк менмин деген 5 уровеньдин 5 баягы бойцовский тармактардын биринде бой көрсөтүшөт. Биз дагы талыкпай эмгектенебиз. Дальше бул ойдон токтоп калбайбыз. Дальше жигиттер менен иштейбиз. Ошо менен бирге эле ошо Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Ар дайым ушу асманыбыз ачык, күнүбүз жарык болуп, ушу тойлор болуп, тойлордун үстүндө күлүп жайнап, ремендерди алып, ушу Кыргызстандын жеңиши менен жүрө берели.